2025 жылы 5 февралдан тарта Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер үчүн өлкөдөн чыгаруу режими киргизилет. Ага ылайык полицияга чет элдиктерди депортациялоого уруксат берилди. Буга чейин мигранттарды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы гана кабыл алчу. Мыйзам боюнча өлкөдөн чыгаруу режимине кабылган чет өлкөлүктөргө банк эсептерин ачууга, автоунаа айдоого, никесин каттатууга, башка аймакка көчүүгө тыюу салынат. Алар жашаган жерге полиция ордерсиз бара алат. Алардын артынан соттун уруксаты жок техникалык каражаттар менен аңдып жүрүүгө уруксат берилет. Андан тышкары визасынын же жашоого уруксат берүүчү кагаздын мөөнөтү өтүп кеткен жарандарды өлкөдөн чыгаруу режими киргизилди. Визасыз жүрүү режими 180 күндөн 90 күнгө кыскартылат. Бул ченемдер тиешелүү уруксат кагаздары жок Орусиянын аймагында жүргөн чет өлкөлүк жарандарга карата колдонулат. Ушул эле мыйзам долбооруна ылайык чет элдиктер жумушка орношуу үчүн белгилүү бир жумуш берүүчүдөн иштөө укугун ырастаган атайын документ алыш керек. Мындай келишим менен келген мигрант уруксат кагазына ылайык белгилүү бир жумуш берүүчүнүн алдында гана иштеши керек. Эгер андан кетип, башка жерде иштей турган болсо, Орусиянын аймагынан чыгарылат. Ушуну менен кошо Орусиянын бир нече аймактары мигранттарга иш берүүнү чектеген эрежелерди киргизди. Ушул жерден жогоруда айтылгандарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын жарандарына көзөмөл реестрине кирбөө үчүн бардык документтерин тез арада иретке келтирүүнү эске салуу өтөлөт. 2025 жылдан тарта Омск облусунда эмгек патенти бар чет элдик жарандар бир эле учурда 7 тармакта иштей албайт. Жергиликтүү бийлик мигранттарга саламаттыкты сактоо, билим берүү жана транспорт тармагында иштөөгө тыюу салды. Бул көбүрөөк бажы биримдигине кирбеген өлкөлөрдүн мигранттарына тиешелүү болот. Мындай чектөө 1 мартта ишке кирет. Ал эми Иркутск облусунда чет элдиктер коомдук транспортто, гид катары, билим берүү мекемелеринде же бала багып иштей албайт. 2024 жылы Орусиянын дагы башка Калининград, Липецк, Новосибирск, Курск, Воронеж облустарында чет элдиктер үчүн жумуш эрежелерине чектөөлөр киргизилген. Кыргызстандык мигранттар басымдуу болгон Москвада да өзгөрүүлөр күтүлүүдө. 2025 жылдан тарта чет элдиктерге электрондук көлүк эксперименталдык негизде берилери белгилүү болду. Мындай демилгени Борбор калаанын мэри Сергей Собянин көтөргөн. Ошондой эле Москванын бийлиги 2025 жылдан тарта аба жолдору менен келген мигранттарга биометрикалык көзөмөл киргизүүнү пландап жатат. Келерки жылы мыйзамдагы өзгөрүүлөр мигранттар эле эмес, алардын жакындарына да тийиштүү болот. Жыл соңунда Орусияда орус тилин билбеген мигранттардын балдары мектепке кабыл алынбайт деген чектөөнү камтыган мыйзам долбоорун Орусиянын мамлекеттик думасы кабыл алды. Знаешь язык? Пожалуйста, в школу тебя примут. Не знаешь язык? Учи его. Надо исполнить то, что сказал президент. Мыйзамга ылайык, мындан ары мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда алгач алардын Орусияда мыйзамдуу жашаганы текшерилет. Эгерде документтери жайында болсо, анда баладан орус тилинен тест алынат. Тесттен өткөндөргө гана орус мектептеринде окууга уруксат берилет. Буга чейин Орусиянын мамлекеттик думасындагы ЛДПР фракциясы мигранттардын үй бүлөсүн өлкөгө алып киришине тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштаган. Ал долбоор келерки жылы ишке ашабы азырынча белгисиз. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жарандарды миграциялык мыйзамдарындагы өзгөртүүлөр менен кылдат таанышууга жана терс кесепеттерди алдын алуу үчүн Орусия Федерациясынын тиешелүү органдарына тез арада кайрылууга кеңеш берет.